Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин аймактардагы бөлүмдөрүнүн материалдык техникалык базасын жаңылоо иштери уланууда. Бүгүн УКМКнын Жалал Абад облусундагы Ала Бука райондук бөлүмүнүн жаңы имаратынын ачылыш аземи болуп өттү. Ага атайын кызматтын башчысы генерал-лейтенант Камчуек Ташиев, аймактагы өздүк курам, атайын кызматтын ардагерлери жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышты. Урматтуу жолдоштор, өзүңүздөр жакшы билгендей, мамлекетибизде бүгүнкү күндө бардык жерде жаңылануулар жүрүп атат. Биздин улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети четте калбастан ушул жаңылануунун негизинде бүгүнкү күндөгү президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаровдун мамлекетибиздин алдындагы ар бир мамлекет кызматкерге койгон талабынын негизинде ушул жумуштар жүргүзүлүп жатат. Ошол эле кезде биз ушул жумуштарды аткаруунун негизинде мамлекетибиздеги коопсуздук камсыз кылуу менен бирге өзүбүз дагы ошол мыйзамдуулукка жоо берүүгө милдеттүүбүз. Ар бир мамлекеттик кызматкер, алардын ичинде айрыкча улуттук коопсуздук кызматкерлери сөзсүз түрдө мыйзамдуулуктун негизинде гана иш алып барыш керек. Аны жакшы билесиздер. Эгерде мыйзамды биз өзүбүз сактай албасак, өзүбүз коргой албасак, мыйзамды иштегендигин камсыз кыла албасак, анда өзүбүздүн граждандардан суроонун эч кандай кажети жок деп билем. Ошондуктан, урматтуу кызматкерлер, мен сиздердин ар бириңиздердин профессионалдуу, кесипкөй экендигиңиздерге ишенем. Жана ошол кесипкөйлүгүңүздөрдү элибиздин, мамлекетибиздин жыргалчылыгы үчүн жумшайт деген ойдомун. Уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөш боюнча. Уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөш, эгерде кайсыл жерде, кайсыл мамлекетибиздин кайсыл районунда болсо дагы уюшкан кылмыштуулуктун өзөгү боло турган болсо, демек ошол жердеги биздин улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматкерлердин ишинин начардыгынан кабар берет. Мамлекетибиздин бардык булуң бурчунда эч кандай уюшкан кылмыштуулук деген сөз болбош керек. Ушул түшүнүктү, уюшкан кылмыштуулук деген түшүнүктү биз такыр жоюшубуз керек. Туура кылмыштуулук болот, ар түрдүү майда кылмыштуулуктар болот, ар түрдүү укук бузуулар деген катталып турат, жаналар болуп турат. Эл болгондон кийин ал нерсе болот. Бирок ошол эле мезгилде биз уюшкан кылмыштуулукка өтө чоң чабуул жасашыбыз керек, күрөшүшүбүз керек. Ушул Ала Бука районунун территориясында мындай жанагы чогулуп алып туруп, бул жерде көптөгөн жанагы тоо кен өндүрүшү бар. Көптөгөн бай алтын кендери бар. Ошолорду иштеген көптөгөн кызматкерлер бар. Мына ошолорго карата кайсыл бир уюшкан топтор эч кандай зордук, зомбулугун же болбосо мыйзам бузуулугун көрсөтпөш керек. Себеби ушул маселелер катталып келген, ушуга чейин катталып келген. Мындан ары андай болбош керек. Ала Бука жергесинде, Ала Бука районунда эмес, бүткүл Кыргызстан территориясында мына ушундай тартип орнойт. Мындан ары ушундай тартип болот. Ошондой тартипти камсыз кылуу үчүн, ошондой тартипти аткартуу үчүн мына мен сиздердин башыңыздарда жетекчиңиздер болуп турамын. Жана Кудай буйрса, ушул мезгилде биз уюшкан кылмыштуулук деген понятияны жок кылышыбыз керек болот. Ушуга ар бириңиздердин аракетиңиздерди багыттайбын. Ана сырткары Ала Бука району чектеш. Мына биздин жаныбызда коңшубуз өзбек мамлекети турат. Мына ушул жерлерде дагы Ала Бука району менен карым катнаш болгон жерде көптөгөн укук бузуулар болушу мүмкүн. Ушул маселелер боюнча дагы жумушту түз, жакшы жана талаптуу алып барат деген ойдомун. Кандай болуп калды шартыңыз? Ушул ишин атасызбы? Канча жыл болду сизге? 1,5 жыл. Шарттар жакшы түзүлүп калдыбы? Ооба. Ошол иштеген эми?
таныткан, мамлекетибизди бүт ааламга тааныткан биздин улуу чыңгыз атабыз. Сизге ийгилик болсун. Рахмат. Келиңиз сизге. Ушундай сонун кооз жерлерибизди сактап, кооз жерлерибизди коргоп, ушуларды кийинки муудара калтырып берүү биздин негизги милдетибиз. Жакшы билесиз. Ошондон ушул маселелердин баардыгын эч качан эстен чыгарбайбыз. Рахмат. Eç kaçan zamanlık olsun, erimiz kırçılıktayım. Рахмат силерге да, рахмат. УКМКнын Алабука райондук бөлүмү буга чейин 1936-жылы курулган имаратта иш алып барып келген. Иштөө үчүн зарыл шарттар болгон эмес. УКМКнын төрагасынын өлкө аймактарындагы атайын кызматтын бөлүмдөрүнө карата жасап жаткан иш аракеттерин ардагерлер оң баалашат. Биз эгемендүүлүк алган мезгилде иштеп калдык. Шарттар өтө оор болчу. Биринчиден Жалал Абад область болуп бөлүнгөн. Материалдык техникалык база аябай начар болчу. Кабинеттер жөнүндө, управление, территориалдык отделдер жөнүндө айтсак, өтө эле акыбалыбыз начар болчу. Көбүнчө эле отделдерибиз бизде арендада отурат эле. Анан управлениябыз деле өтө жакшы акыбалда эмес болчу. Отоплениясы, суусу, башка жагын айтканда, материалдык техникалык базабыз, водительдерибиз жүргөн машиналарыбыз бардыгы эле начар болчу. Эми, конечно, баягы өтө эле эчтеке кылбады деген туура эмес, какой-то баягы аракеттер болгон. Машина сатып алганга, техникалык базабызды жаңыртканга аракеттер болгон, бирок азыркы маалдагыдай эмес. Ал эми азыркы учурдагы шарттарды айтсак, азыркы мына биздин президентибиздин, Камчет Ташиевичтин жардамы менен бизде аябай жакшы шарттар түзүлүп атат. Мына биз Сузактын ачылышында болдук, Сузак райделдин, Нокен райделдин ачылышында болдук. Мына азыр Алабука райделдин ачылышында турабыз. Өзүңөр көргөндөй мындай зданияларды 30 жылда эмес, Союз мезгилинде да курулган эмес да. 30 жыл эгемендик алгандан берки мына ушул 3 зданияга келдик, эми шарттар өтө эле жакшы. Коюлган мебелдер, техникалык шарттар, балдарды алып жүрө турган машиналар, оперативдик бир ыкчам кыймылдарга жөнөтө турган машиналар, бардык техникалык жактан аябай жакшы каралган. Мен ойлойм, ушул жакшы шарттарга, ушул түзүлгөн шарттарга биздин балдар кыздарыбыз жакшы иштеп, жакшы мамиле кылат дейбиз. Алдыда дагы бир катар УКМКнын жергиликтүү бөлүмдөрүнүн имараттары жана материалдык техникалык базасын жаңылоо, чыңдоо иштери улантылмакчы. Аклай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.